Акция. Эми бизде мурдагыдан да арзан. Атайын билет баасын болуп көрбөгөндөй эң арзан жана ыңгайлуу кылып койду. 10 мартка билет баасы $1200 жана эң сооптуу айлардын бири. Алайда ким умра кылса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылганын сообу берилген Рамазан айында умра сапарына экинчи ирет жолго чыгабыз. Мындан сырткары сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп, буйруса сиз көрбөгөн тарыхый жерлердин баарын зыярат кылып келебиз. Сиздер жетектеген илимдүү Дамла Санжар Тыныбек уулу. Байланыш үчүн номер 0773 691 877. Бир барсанда көңүлүңүздү көксөгөнүн биз менен чогуу арзан жана ыңгайлуу баада билет алып, тилегиңизди орундатып келиңиз. Мындай ыңгайлуу шарттар бизде гана бар. Андыктан жазылууга шашылыңыз. Намазга кирип атканда эме кылып коюңуздар. Her gün öz individualni koyup беребиз да. Инфра деп атчы. Жамаат, мынакка 1 минут көңүл буруп коесуздар. Жок, 1 минут десек болот экен, 5 минутчу. Курмабак тууралуу бир аз айтып берейин. Бисмилlah, ассалату ассаламу аля расулилlah. Аллах Таала насип кылган экен, умра ибадатын аткарып, Аллах Тааланын коногу болуп, Аллах Таала чакырган экен, лаббайк Аллахумма лаббайк. Аллахым сенин буйругуңа моюнсунуп келдим деп келдик, умраны аткардык. Аллах кабыл кылсын. Эми кайтуу акыркы сапарларыбызда биз Медина шаарында жүрөбүз. Медина шаары ушул курма бактары менен дүйнөгө белгилүү. Пайгамбарыбыздын убагында ушул 100% эле ушул курма бак менен тирилик өткөрүшкөн. Кээ биркилер соода менен алек болбосо, ал эми азыр дагы ушул курма бактын салттуулугу азырга чейин сакталынган. Курма бак башка бактарга караганда эң түшүмдүү десек болот. Бул бир түптөн 300 килограммдан 500 килограммга чейин курма берет. Бир дарак, бир түптөнчү. 500 килограммга чейин. 12 айда бир болот же? 12 айда бир болот. Ошол бир эмес. Түшүм берет, бир жылда дейт. Бир жылда ошо бир түбүнөн жакшы болгондо 500 килограмм берет. Эки жолу түшүм алабы бул? Жок, бир эле түшүм алат болчу. Башка эгиндер бар го, кече биз Таифка барган. Ал эгиндер ол жыл бою 5 түшүмгө чейин кетип атат. Бул бактар бир эле жолу, бирок ошо жетиштүү. Жок, анан дагы мына көрүп турган бактар дээрлик 400-500 жыл мурдагы да, 6 кылымдын нар жагы. Себеби курма багы, курма дарагы эккенден кийин, мисалы мына жаңы экен го, 1 кылымдан кийин мөмөгө кирет. Мынаны эккен адам буну жебейт. Кийинки балдар берет. Бул мураска калтыра турган бак булчу. Мына бак тудда ошондой болуп калат. Анан жеринен биз эме беришибиз керек, кабар беришибиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: кимде ким ажва курмасын, Мадинанын курмасын, ажва деген сортун жесе 7 дана. Ошол күнү уудагы жин сыйкыр да таасир кылбайт деген. Мына турган жерде ушул ажва курмасынын багында отурабыз. Сорттор бар, мына ажва, абдан башка сорттор дагы бар да. Сиздерге эме кыла турган, сунуштай турган нерсе Кыргызстанга ажва курмасын алып кетиңиздер. Замзамды алып кетиңиздер. Эң зарыл ошол. Бизде жок, а? Анан баягы жана автобузда дагы айттык, баягы кээ бир антирекламалар бар го, бир жаңгакты алсаң, ол балалуу болгондор балалуу болуп кетет экен дегендер, ол бир содагердин айткан сөзү алчы. Ол ысыктык болсо, ал ысуу көл менен деле айыгып кетиши мүмкүн. А бирок мына ажва бул пайгамбар айткан нерсе. Балким ошол кимдин кандай көйгөй болсо, ооруп атса, баягы лечениясы жок болгон оору. Бул сыйкырдан же жинден болушу мүмкүн. Балалуу болбой аткандар ам ошодон болушу мүмкүн да. Ага дары ушул жерден ала кетиңиздер, күнүнө 7 данадан 1 жума жесе иншалла чечилип кетет көп жагы. Эгерде жин сыйкырдан болгон болсо оорусу, жада калса уу аркылуу болуп кээ бир уулар бар, таасир кылып тура турган. Ушул ажва менен чечилет иншалла. Ошондон алыңыздар дагы жакын туугандарга жедириңиздер, бир көбүрөөк алып кете бериңиздер. 5 килограмм чейин алып кеттиңиздер ар бириңиздер. Курмага эч кандай тоскоолдук жок. Баягы самолетто багажда эле ашып кетпесе, алып иншалла өзүңүздөр кийинки умрага чейин жесеңиздер болот. Замзам суунда колдон келишинче алганга аракет кылыңыздар. Алып кете турган нерсе ушул. Багажды да ушет айтып кетер эле, 30 килограммдан ашпаш керек.
30'dan кошо 5 литр замзам өзүнчө берилет. Мисалы мына фирма тарабынан берилет. Эме ол 5 литрди аэропортто вирка жармаштыргандан кийин аны башка жака коюп коебуз, ал алып кетет, ал лентадан алыпчы. Оштон иншалла багажга кошо 30 кг кошо 5 литрди дагы алабыз иншалла. Ооба. 5 килограмм отдельно. 5 кг отдельно. Баягында маркер алып алыңыздар. Биз немелерди алып келип бергенден кийин замзамдарды атыңыздарды жазып аласыздар, себеби Оштун аэропортунан талаш болуп кетпесин. Ким өзүнүн аты жазылган болсо, ошону алып кете турган кылчы. Bir коробка 5 литрлик берилет. Атайын. Ушундай 8 килограммга чейин. Ошондо ооба, общий эсептеп келгенде 43 килограмм болуп калат да. Ошонун эсебин ала бересиздер. 30 килограмм багаж, 5 литр отдельный замзам, анан колго 8 килограмм колго көтөрө турган иншалла. Анан багажга жалаң сууну толтуруп койбоңуздар. 30 килограмм багажга өзү суу салганга болбойт өзүчү. Биз 5 литр отдельный беребиз деп бул фирма кошкон, сатып алып багаждычы. Аны биз баягы сиздерге жеңилдетүү иретинде, себеби көбүңүздөр сууну алып кеткенге аракет кыласыздар да. 7-8 килограмм практикада өтүп атат. Бир майда баклажкага салып, кийимдердин арасына кошсоңуздар өтөт иншалла. Эгер кимде-ким 15 килограмм салып берсе, рентгенден көрүнүп калса, ага биз жооп бербейбиз андачы. Бир 5-6 килограмм болсо дагы айтсак болот, эгер өттө бир көрүп калып, мындан иш берсе, ортого түшө алабыз иншалла. Ошого 5-6 килограммга эле тете болгон баклажкага салыңыздар. Майда баклажкалардан бир 30та болуп калышы мүмкүн. Сиздерге болгон жардам ошол бир эме секреттерин айтып атабыз да. Анан Bir коробка салып же блок кылып койсо болбойбу? жок, ондо болбой калат да андачы. Суу отдельный bir коробка болуп өзү берет баягы 5 литр. Ошону иншалла сөзсүз түрдө аэропорттон биз дагы болобуз, бирок ол жерде мындай чогула албай калышы мүмкүн да. Багаж тапшыргандагы вирка берген сыяктуу ага дагы жармаштырат. Жармаштыргандан кийин арка тарабын алып барып коесуздар, рентген кете турган жакачы. Аны иншалла калган Оштон алабыз иншалла. Анан Курмабакка кайттык. Аэропорттон бияка келдик. Курмабак бул курманын мөмөсү ушундай нерсе. Биз нан жебесек тура албайбыз го, Кыргызстан эличи. Булар курма жебесе тура албайт. Баягы кандай тамакты алып келип койсо да жанында наны жок болсо өтпөй тура берет го. Булар ошо курма болсо өтпөйт. Саар кеч курма менен тамактанат. Курмада эме бар. Өзүнүн артыкчылыктары бар. Эчтеке тамак табылбаса, курма менен суу менен жашаса жашай берет адам. Эттин башка нерсенин калориясы бар. Пайгамбар айткан хадис бар го, биздин кээде жумалап үйдө от жагылбайт эле. Ал деген сөз жумалап тамак кылынбаган учурлар болгон. Ошондо ушу курма жана суу менен жашаган күндөр болгон, ачарчылыктарды да. Азыр токчулук заман, бирок ушул араб эли ушул курманы өзүнүн салттык тамагы катары дайым жешет. Күндө эртең менен курма менен сууну жеп, суу ичип, кофе ичип, завтрак кылышат. Ал эми обед, кечкини кадыресе тамактар менен жешет. Анан азыр иншалла ар бириңиздерге мындай кеңир убакыт берилет. Курма убакытты бир сыр айланып, жеке-жеке суроолор болсо берсеңиздер болот. Суроолорго жооп беребиз. Анан азмол жакка тамактарды даярдап койду иншалла. Сиздердин ажы башыңыздардын атынан, мол жердеги кызмат кылып жүргөн Толипчан деген аканын атынан келип иншалла эме кыласыздар. Тамактанып алыңыздар. Андан кийин дагы убакыт берилет, бир сыр айлансаңыздар болот. Суроолор болсо бериңиздер ушул. Ona güldөгөнү эми карасаңыз сары болсун да, токтоп байлап койчу го, байлап. Жок, ол жөн эле эмес ал. О, ошо гүлдөп башталган. Уже жаз, буякта жаз келип баштады ожечи. Гүлдөп баштады. Пышкан убагы июлда болот. Июлда. Курма тууралуу айткан хадистерди айтып коем 2-3. Биринчи хадисти айттым. Пайгамбарыбыз айткан, ким ажва курмасын 7 даана жесе эртең менен, ошо күнү жин, сыйкыр, таасир, зыян бербейт деген. Экинчи бир хадис бар, ким мынол дарактан, мынол курмадан 7 даана жесе деген да, ошондо ошол ажва курмасы болчу. Анан кээ бир аалымдар айтат, башка Мадинада өскөн курманы жесе дагы ошол шифа болот делинет, бирок хадис баягы мынол дарак, ажва курма дегендиктен ажваны алса турурак болот дейт. Анан экинчиси курма дарагы бизде алма өрүк бар го, гүлдөйт, анан гүлдөгөндөн кийин чаңдашып туруп анан мөмөгө кирет го. Эгер бизде чымын, арып аралар жок болсо мөмө бербей ham калат го. Бул деле ошо сыяктуу гүлдөйт. Гүлдөгөн убакытта баягы өзүнүн чоң бир таяктары бар. Ошону менен гүлдөр монту тийишкендер бар, чаңдаштырып мөмөсүн көбүрөөк алгангачы. Ошентишет азырга чейин. Пайгамбарыбыз ошентип аткан сахабаларды көрүп, Пайгамбарыбыз пайгамбарлыкчылыкты жеткирген адам. Бирок дыйкан болгон эмес. Пайгамбар жазышты дагы, окушта билген эмес, ага Аллах Таала үйрөткөн.
ушул Мадина элине айткан. Балким Аллах алам ушул жерде айтты, бул Аллах алам себеп пайгамбар баскан жерде жүрөбүз. Не кылып атасыңар дегенде биз көбүрөөк мөмө алайлы деп курманы чаңдаштырып атабыз дегенде тек койса кандай болот деген да. Ол жөн гана сураган да. Дегенде ал ойлогон тек коюш керек экен деп ойлоп сахабалар тек коюшкан. Мадина эличи ушунчалык баягы баш ийишкен. Ошо жылы мөмө азыраак болгондо айткан. Антум а'лам би умури дуньякум. Силер могул дүйнө иштерин жакшыраак билесиңер деген да. Бул эгер баягы дыйканчылыктын сырлары болгонсо аткаргыла. Биз Аллахтан келген өкүмдөр болсо, шарият болсо биз айтабыз деген. Курма тууралуу хадис ушунтип айтылган. Будан алына турган далил биздеги алымдар, молдолор шарият жагын 100% айтат. Молданын айтканын кыл деген нерсе бар го. Кылыңыздар, анан башка бир бизнес жагын, соода жагын, дыйканчылык жагын билгениңиздер кыла бериңиздер. Баягы олундагы бул молдого ээрчий турган болуп эме адаштырбаңыздар. Пайгамбар ушунтип айткан. Силер дүйнө иштерин жакшыраак билесиңер деген. Эң жакынкы далил кечеги рейсте мен бир тууган акам айткан, машинанын мотор май жейт эле, кандай май куютасың десе, мотопиланкын куя бериң десе, мотопиланкын куюп атып, моторун карматып койгон алчы. Анан айтты ал, "О, дүйнө иштерин шоферлор жакшыраак билет. 7-8 жыл шофер болгон адам. Мен айтканымды ойлой коесуздар мындай, неме жагынан. Эме шоферлук жагынан, дыйканчылык жагынан, бирок шарият жагынан кылыңыздар. Себеби ушул жагынан изилдеп канча жылган өмүр өткөн, ушул шарият жагынан бүт молдолор айтканын кылыңыздар. Себеби Аллахтын өкүмү силерге жеткирип аткан. Бирок мотор кылуу, медицина жагын, дыйканчылык жагын жеткирген милдеттендирген эмес. Балким билген болсо бир тарабы болушу мүмкүн, бирок шарият жагын бизден аласыздар иншалла. Аллах разы болсун көңүл бурганыңыздарга иншалла. Ушундай болсо кете береби? Не, курмабы? Кетет иншалла, кетет. Ручнойго суу кетпейт, бир 2-3 литр алып алсаңыздар, баягы ичеткенде өткөрөт бирокчу. Көп өтсө болот. Базарында арзан экен деп айтышты го. Базарында бардык нерсе базарында арзан болот. Эми карап көрөсүздөр да, бирок бакта жакшы жери базарын жерден алгандачы? Оригинал. Пайгамбарыбыздын багынан алдым дейсиңер да. Ой, короодо кымбат. Гой коросунда кымбат этен, бу жерде мындай сорттору бар, карап не деп катсызбы да. Ажыбада отурабыз азырчы. Атайын ошон. Базардан алсаңыздар ошентип аласыздар иншалла. Бир дуа бериңиздер, анан өтүп неме кыласыздар, ашка өтөсүздөр иншалла. Амин бала. Амин. Өмүрүң узун болсун. Алла кетпеген дәүләт берсин, кең сейит берсин, узун өмүр берсин. Бала чакаң менен тынч бол. Bütün nemelerini Allah Teala şundan yemeğe kılsınlar. Bundan önce dağın yemeği olsun diyor. Baş koşkonun benim ten ağrıp uyuyla kız çıkar. Biz bakıyoruz 80-90 hoş çıkacak. Adamlar lacı kalkıyor. Amin. Aytkanınız gelsin. Rahmat. Ömrün uzun bolsun. Her daim yolun açık, işin iyi gidip. Allah. Rahmat. Жамаат, жарыяны кайра кайталап койрен. Бүгүн куптандан кийин пайгамбарыбыздын мечитине киребиз, Раузага. Пайгамбарыбызга салам айтабыз. Куптандан кийин топтолобуз. Эртең саат 7:30 автобустар келет, Мадинаны айланып чыгабыз жалпы. Сабактарды өтөбүз иншалла. Анан телефондар шарт эмес болуп калат иншалла бүгүн кирип чыксак. Анан аэропортко 24 күнү тахажжудта жөнөйбүз. 24-нө 23-тан 24-кө өткөндөн кийин баамдат боло элек жөнөйбүз, баамдатты аэропортто окуйбуз. Аны иншалла WhatsApp'тарга да жөнөтөбүз. Суроо баркан пайгамбарыбыздын эмесине аялдар ham киреби дейт. Ооба, аялдар дагы эркектер дагы келет. Ооба, экөөбүздөн немелер уруксат кагаздар алганбыз. Иншалла. Бир моментте да иншалла эртең. Ооба. Мейли. Не дейсиз? Бүгүн куптандан кийин. Аял эркек. Assalomu alaykum урматтуу мусулман бир туугандар. Азыр биз Мадинада курма бактабыз. Буюрса курма бак жөнүндө маалыматтарды берип бара беребиз буюрса. Мына көңүлүңүздөрдү мына чөпкө бурамын. Мына бул чөп биздеги кадимки эле беде. Биз беде эгебиз го. Ошол бедени ушул жерге эгишеткен. Демек баягы биз көрсөңүздөр керек, чөлгө барганда төөлөргө ушундай беделерди атайын өстүрүп, аларды пресстеп, анан ошол жака төөлөр үчүн чөп кылып сатышат экен да. Демек Мадинада дагы бизде эгилген беде эгилет экен кадимгидей эле. Аларды оруп алып, анан пресстеп, төөлөр үчүн сатышат экен. Мынакей. Мадина кадимгидей эле биз эккен нерселерди эгишет экен. Мына бул жерде мына калемпир бар. Калемпир эгип койгон. Мынакей.
Мынакей. Мынакей, калемпир. Мынакей. Чеки калемпирлерди эгип койгон экен. Наракка дагы башка бир нерселерди эгип коюшуптур. Мынакей. Жерге дагы бир башка нерсе. Балким бул жерге деле беде эккендир да, же башка бир нерсе эккендир. Кадимгидей эле жерлерди теип, чаап, жумшартып эгишет экен. Мына бул курманын түгүндө ошо курманын данектеринен жаңы көчөттөр өсүп чыккан экен. Мынакей кадимки эле көчөттөр. Курманын көчөттөрү мынакей кичинекей болуп. Бул курма аябай жай өсөт экен. Мондай немеге жетиштиги үчүн деле бир канча жылдар өтүп кетет экен. Мындай чоңдукка жетиштиги үчүн. Бул дагы курманын көчөттөрүнүн болуп эсептелинет. Мынакей курманын көчөттөрү майда-майда болуп чыгып калган. Бул менимче бул ошол курманын түгүнүндөгү баягы данектеринен эле түшүп калгандан ошондон чыккан болуш керек. Балким эккендир, билбедим. Кадимгидей эле суу алып келиптир. Бул жака суунун менен эле сугарышат экен түгүн. Мынакей. Сууну тартып атасыңбы? Бул каяктан келет экен, а? Бул жактан келет окшойт, нарактан. Атайын бул жерде дагы шалы сыяктуу кылып сугарышат экен. Мынакей. Бизде күрүчтөрдү шалын ушинтип сугарат го. Ушинтип сугарышат экен. Палга окшотуп, палдар толтуруп сугарат экен. Ошондо балким бул жерге түшүп калган баягы курманын данектеринен жаңы курма көчөттөрү чыккан болушу мүмкүн да. Бардык жерде эле мындай пал кылып неменин түктөрүн неме болуп койгон, пал кылып чыккан курманын түктөрүн. Бул жерде тооктор бар экен. Мынакей. Кадимки эле биздин тооктордой. Бирок биздикинен кичинекей, корозу деле кичинекей экен, тоогу деле кичинекей экен. Бул жерде койлору деле кичинекей экен, эчкиси деле кичинекей экен. Бул жерде эмне чоң экен? Төө чоң экен, төө гана чоң экен. Аркы жакта дагы тоок багышат экен. Мына бул жакта дагы тоок бар экен. Мынакей. Эң чоң корозу делген мына окшойт, по-моему. Бизде мындайды чөжө деп коет. Булардын тооктору деле чынын айтканда кичинекей болот экен. Кою деле эчкиси деле кичинекей болот экен. Булар ошол келген меймандарга союлуп бериле турган. Көбүнчө булар баягындай көрсөттүк го, ашка окшотуп, күрүч кайнатып, анан ошонун үстүнө дайыма неме кылышат экен. Тоок нетин салышат экен. Ошолорго сойса керек, ошондой аштарга. Булардын тамагы ошондой экен. Тоок нетинен көп жешет экен. Азыр ажекелер чайга отурушту. Буйруса чайдан кийин дагы кеңирээк тартабыз иншалла. Мынакей мусулман бир туугандар, ажекелерибиз чайларын ичип болду. Эми биз дагы чайды ичип алып секин мунун ичине киреличи. Курма бактын баягындай курмаларды упаковкалай турган жер экен. Ушул жерден упаковка кылып, анан базарларга кетет экен. Ушундан нарычы. Биринчи упаковка кылган жерин көрөлү. Мынакей. Мынакей. Бул жерде курмадан тышкары дагы немелер бар экен. Шириндиктерди упаковка кылат экен. Мынакей. 25 реал дейт муну. Мына курма бар экен.
10 real ekan bu kurmalar. Bizge de ушул жактан барат да. Негизинен 10 реалдан. Бunda 10 реал, 10 реалыңыз 200 bir nese son болуп калабы. Бопты ой алсаң арзандатып берсе керек. 13 реалдан экен мына бул. Мына бул дагы 13 реалдан экен. Мына бул 25 реал экен. Ажуа. Ажуа мындай болот. Туриш-пурыштары көп болот мындай. Башкалардан айырмачылыгы капкара болот. Туриш-пурыштары көп болот. 20 реал экен. Ажуа 20 реал экен. Ушул курмадан эртең менен кечинде ким 7 дана жеп жүрсө ага сыйкыр, чаяндын уусу жана башка нерселер зыян бербейт дейт. Мына бул курма 17 реал экен. Ажва 20 реал. Анан ооруларга дагы шифа болот. Мына бул ажва. Иншалла. Амбар бар экен, 20 реал экен бул дагы. Мына бул чоң-чоң карагыла, курма чоң-чоң. Kurmaları. Haligi kurmaların arasından en çoğunu ambar eken. Eke karagıla çoğun-çoğun. Bürösünü salsan ozun tolup barat. Acıva kiçki deyit. 10 real eken. Kiçineke acıva okşayt. Ambardın 15 real dağı bar eken. Ambar çoğura eken. 20 real. Çoğun bulat eken. Mına kurma 20 real eken bul. Ne eken bul? Bu kurmanın emesi okşayt по-моему. Atayın jasılgan kantı bilbey kaldım. Bilmedim ekenligin. No. Ne ekan bu endi? Bunda belgisiz ekan. 15 real deyt, zire bar ekan. Tamaka zire. Nolarda tamaktın bir nesesi okşayt, по-моему, çay ve 15 real ekan. Bir paket 15 realdan ekan. Ne ol jerde neme var ekan? Kristal hindi degen. Kristal hindi. Kristal hindi je bayakında emeği imbirden talqalangan o çaya okşayıp turgan. Ошондой çay imbirden talqalangan okşayıp по-моему. Kristal hindiге okşayıp tanbay tat. Çayga koşup turgan. No Eme okşayt, murç okşayt, murç. Bular kalempirge öç eken tuğanlar, bular kalempirdi kıyın jeşetken. Zaytun mayı bar eken. Zaytun mayı. 25 realdan eken. Zaytun mayı. 25 realdan. 25 realdan kança gram eken bul. 2024 yılga çeyin eken. Gramı çok okşayt bunda. 250 gram eken. 250 gram 25 real eken. Opalarım, akalarım, kümüş gerek olsa, surma gerek olsa kelik. Ne olacak çorny tümen okşayt Taze tazesi. Yaxşı kümüş. Çorny tümen eken. Arzon qilib tushirib beraman. Eşikdan çıkmasın, bolalarınızı, kuyovlaringizga, qizlaringizga oling. Avval kuyovgar ondan keyin. Çay eken. Çay 35 ko'k çay eken 35 real eken. Bosh og'riq qilmaydi. Ne ol jerde? Qalbga yaxshi keladi, ko'zga yaxshi keladi akalarim. Ne ol jerde ayollar uchun Aka, gramu 10 real, Türkü 8 real. Bunlar 10 dolardan başladı, 15, 12, 13 dolar. En arzonu 10 dolarga keladi. Bu İtalyan.
10 riyal. İtalyan. Bu nima ekan? Türk mana bu. Gumuştör ekan, gumuştör. Gramı 10 riyal aka. Gramı 10 riyaldan ekan. O'shanda eseptayotganda. İtalyan. Nadiqlari yo'qmi Turkniki? Türklüğü var. Kimga olasiz? Qizlarga mi olasiz? Ularning gramı qanchadan? Ayollarga bilandar bu qara bo'lmaydi. Turklar qara bo'ladi. Ularning gramı qanchadan? 8 riyal aka. Bu 8 riyaldan ekan. Bularning gramichi? 10 riyal aka. Bular 10 riyal. Bulchi Bu İtalyan. qancha gram? 10 riyal aka gramı. Gram 10 riyal. Bularchi? 10 riyal aka 10 riyal. Barda ular 3 10 riyal. İtalyan, hammasi İtalyan. Buni 8 riyal ekan-da. Şu Türk 8 riyal, mana bu İtalyan 10 riyal aka gramı. Ha, bo'ldi. 15 riyal. 10 riyaldan. Misali bir yemeni eseptaydi, ana qancha gram chiqsa o'sha 10 riyaldan eseptaydi qancha gram chiqqanligi. Shunda kumushning basi chiqadi-da. Misali 3 gram, 4 gram chiqishi mumkin 10 riyaldan. Shunda 40 riyal, 30 riyal bo'ladi degan so'zda. Yo'q. Akajon o'munchoq qizlarga olasiz, o'munchoq. Nima? Bunlar o'munchoq qizlaringizga olasiz, bunlardan olasiz. Madinaning surmasi bor. Nima? Bolalar uchun, Buni ichiga qizlar uchun o'yinchoqlar bor ekan bo'ljoqda. Zamzam suv tashlaysiz, ko'z og'risiga, ko'zga iltihob bo'lsa, mikrob bo'lsa hammasini aparadi. Buni ichiga zamzam suv tashib bismillah deb kecha tarafidan kunduz tarafdan 3 qayta 3 marta istinbol qilasiz. Surma ekan bu. Surma ekan. Abdusamadaga qarang. 15 xilcha, 16 xilcha xurmo bor ekan. Alloh taolo har xil yaratgan ekan. Bu chiqalatli xurmo. Mana bu majruh. Bu ham shirin xurmo. Bu xudri degan xurmo. Tug'uy, Safavi ismlari. Mana bu majdul degan xurmo. Saudiya Arabistonda eng qimmat xurmo, nodir bo'ladigan. Mana bu mabrum degan xurmo. Mabrum degan xurmo butun dunyo ya'ni yaxshi ko'radi buni, %90. Shuning uchun hamma yerda qimmat bo'ladi bu mabrum degan, qandga o'xshagan. Bu ajvani tozasi Madinaniki, yirik terilgan. Bu maydasi. Ha. Bu sukkari degan xurmo. Har biridan yeb ko'rishinglar bemalol, so'ramasdan yeyilaveradi. Chunki har birini mazasi boshqacha. Buni yesangiz boshqacha, buni yesangiz boshqacha. Har biridan 1 kilo almashtirib olsanglar, yana ham yaxshi bo'ladi. Ba'zilar bittasidan 5 kilo. Bu ambar degan xurmo. Saxir borlarga juda ham, ya'ni saxirni ko'tarmaydi, polezna. Jesh beker, jerestir. So'ramasdan mana aka. Bismillah. Bu ambarda kichigi. Ha, endi bunga kelsak, bu kundur degan narsa. Bunga hadis ham bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan. Baxturu ala buyutikum, uylarga tusatinglar jin va sehrga. Qaymer kasal bo'lgan, skleroz bo'lganlar yeydi ekan. Nedan jasaladi bu? Daraxtdan chiqadi, daraxtdan chiqadi. Nodir bir daraxt sahrodagi daraxtlardan chiqadi. Ha. Sekin past o'tda tutitiladi. Hechkani ustiga qo'yib qo'ysa tutaveradi. YouTube'ga yozsa yana ham ko'proq ma'lumotlar ega bo'ladi. Hechkani ustiga qo'yib qo'ysa tutaveradi-da. Ha. Ammo pastroq o't bo'lishi kerak, yonib ketib qoladi bunisi. Ha, yonib ketadi. Ha. Bu ne? Bu qanampir monchoq deydi, lekin foydalari juda ko'p. Yaqinroq kela dedim. Men o'qiydim. Bu zira haqiqiysi. Bunda qalampir monchoq Afrikaniki. Mana bu zanjabil eng toza Etiopiya, Habashiston. Mana bu murch. Bizda bunaqa murchlar ya'ni hech ko'rmaganman. Zaytun yog'i. Men zaytun yog'ini o'zim ko'p orib, dori ko'p ichardim, jigarim og'rirdi. Onam ham gepatit, rak kasal bo'lishdi dedi, Bishkekda, Turkiyada gepatit. Keyin jigari qurib qolgan ekan, ko'p dori ichib. Jigarni tiriltiradigan narsa, mashalloh, zaytun yog'i ekan. Nimaga Alloh taolo vattini va zaytun deb anjur bilan zaytun yog'iga qasam ichgan ekan, ya'ni bekarga ichmagan ekan. Keyin Nur surasida ham Alloh taolo nurun ala nur deb juda ham Allohning nuri bor ekan. Och qoringa ichiladi, ertalab turib betni ham yumasdan og'iz to'lab bir hoplam ichib iliq suv, bir stakan iliq suvni shunday yutadi. YouTube'ga yozilsa yana ham undan ham ko'proq foyda. Men ashnaqa qilib foydalandim, alhamdulillah, onam yaxshi bo'lib qoldi. Jigari 17 kundan keyin analiz qilingandan keyin yaxshi bo'lib qoldi. Tog'am professor nauk Bishkekda respublikanskiy banishida.
Ya'ni ular ham bilmadi-da jigarda qurib qolganini qanday tiriltirishdi. Alhamdulillah. Bu ham hadis bor Payg'ambarimiz vasallamdan o'limdan boshqa hamma yo'qqa shifo. Habashistonda eng toza zaytun sedanani moyi. Kim ichmoqchi bo'lsa Madinaniki, Madinaniki. Bular yarim hoplamchi. Ko'ringchi. Madinaniki. Bu naturalnisi emas. Bizda ko'proq islom do'konlarida mashtaqalar sotiladi. Bizda ko'p odam tushunmaganligi uchun olib ketaveradi. Haqiqiysidan yarim choy qoshiq bor-ku. İçsangiz bol, unda oshib icha olmaysiz. Jigarda уже nima qilib tashlaydi? Reaksiya tozalab tashlaydi. Iching. Kimi jigar og'risa hozir ichsin-da, 5-10 minutdan keyin uni talayapti. Bordi qo'lsiz qoladi. Qiynaydi jigar, sochib turadi. Keyin tartibot yasagan. Bilmaymi? Ne kadar koymuşsun? Bular 15 mana ular. Natural emaslar 15. Bular 50. Bundan o'zi 4-5 taylik. Saudiyada ham yo'q, bozorda ham. Bunu söz tutsan. Zaytun mayini ham bir ichib ko'rsanglar, bizda Esangida bir politikasini zaytun yog'ini haqiqiysini men hech ko'rmaganman. Bu ham mo'jiza. Buni Qur'onda zikr qilingan. Zaytun. Mana o hadis. Buni men sotish uchun aytmayapman. Ya'ni odam yaxshi bo'lib qo'ygandan keyin yaxshi ko'rdim. Bizda Esangida haqiqatda yetishmaydi. Bu zaytun. Mana bu hozir ichgan yashil choyimiz Vyetnamniki. Hozir ichgan choy shundan bu. Uspokоить qiladi. Allah razı olsun. Atınız kim? Tolibjon. Qayerdan bo'lasiz? Suzaq qishlog'ida. Suzaqdan. Jalolobod oblasti Biz Suzaq. Suzaqdan, Jalotdan keldik. Demak, tug'anlaringiz ko'rib tursa YouTube'dan. Salom ayting hamma birodarlarga. O qalampiringizni qanday qiladi? Tomoqqa qo'shavchi qanday qiladi tomoq? Buni choyga soladi, ferimizga 3-4 ta bu yerda ovqatlarga solishadi. Shoriganlar ashi shorigan nervga qo'yib tishlab tursa bir yarim soatda nervni kuydirib tashlaydi ashi. Rahmat e'tiboringlar uchun. Allah razı olsun. Qora choy bor-ku, qora choy. Qora choy o'zi haqiqiy qora bo'lmaydi. Birinchi choy yashil bo'ladi. Mынакей туғандар қысқаша мағлұматын ушундай. Азыр бұл жақта құрмалардың упаковкаланғанын, анан экспортқа даярдап жатқан жерин көрсөтөлү мына бул жерде. Мынакей құрмаларды бұл жаққа даярдайт экен. Мына ушул жерден даярдап кетет экен. Мынакей құрмалар. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Ушул жерден эле базарларга жөнөйт экен. Мыяка машина келсе, груз. Анан бул жактан ушул жакка кетет экен да буюрса. Ассаламу алейкум рахматулла. Бул жерде мынакей курманын немелери бар экен мынакей. Ассаламу алейкум. Ушул жерден эле мына жүктөп анан базарларга, башка жактарга жөнөтүлөт экен да. Мына бул жакта мына упаковкасы менен мынакей. Ушундай алып жөнөтүлөт экен. Оптом алганда арзан болуп түшөт да, бирок мындай бир коробка ала турган болсоң, ошо 10 реал, 15 реал, 20 реал болуп калат да. Мынакей. Мынакей. Мына номерге чалсаңыздар болот мынакей. Курма керек болсо, мына номерлерге чаласыздар. 05 90 80 79 35 деген номерге чалып туруп, барсызбы ака, ордудасызбы, кантип атасыз, ушул жерге курма алганы кетип аттык элек, аз барсак болобу деп неме кылсаңыздар, иншалла бир жообун айтышат. Болот же болбойт, бияктамын, аяктамын, тияктамын, бир азгыдан кийин келиң, азыр келиң деп. Бул жакта ошо склад окшойт. Бул жак неме экен? Термос экен. Немелерди неме кылат экен?
kurmalardı saqtayt eкен. Жүк ташуучулар келгенде сразу эле неме болуп кетет экен. Ушул жерден жүк ташыйт. Бул жак холодильник экен да, мындайча айтканда. Суук экен. Мынакей. Машалла. Ассаламу алейкум рахматуллах. كيف حالك؟ Alhamdulillah. Шукран. Мынакей. Мынакей тугандар ушундай курма бактагы курмаларды упаковка кылган жер. Мынакей ушундай. Суук жер экен бул жер. Мынакей. Алла разы болсун, бул жерде ошол өзбек бир тугандар иштетип атат окшойт, по-моему. Ким болсо дагы мусулман бир тугандарыбыз, Алла разы болсун. Акчабыз өзүбүздө калсын десеңиздер, иншалла ушул жерден келип алып кетсеңиздер жакшы болот да. Не болсо да ким байыса дагы өзүбүздүкүлөр байыт деген сөз да бул. Алла разы болсун. Бул жакта ажекелер курмадан алып атышат уже. Канча келе курма алдыңыз, ажы? Канча келе курма алдыңыз? 4 kilo. 4 kilo алып койдуңуз. Канча сомдон берди? 10 riyaldan 20 riyaldan. 10 riyaldan бердиң. Acvası 20 riyaldan. Ажыбан 20 riyaldan алдыңыз. Канча келе ажыба алдыңыз? 2 kilo. 2 kilo алдыңызбы? Машалла. Burada betimde Машалла. Жөнөкөй ажыбадан жөнөкөй 10 riyal экен, а? 10 riyal. Болду. Алла разы болсун. Мынакей, туугандар. Ушундай туугандар, Алла разы болсун баарыңыздардан. Дагы кызыктар менен бөлүшүп турабыз иншалла. Дегенге болот да. Алла разы болсун туугандар, мынакей азыр мунун ичин дагы тартып көрсөтөбүз, мынакей. İçi mınday ekan. Mından içinden alındı. İçindeki ece mınday ekan ece. İçindeki. По-моему, içindeki ne ekan az göreliçi jep. Dananı sapayat. Kurma ekan tuğanlar, kurma. İçindeki kurma ekan. Dananı sapayat. Kurmanın nemesi var. İçindeki neme non dana ekan, ne bileyim. Badam bu ne kim no? Oşonun daniyegi var ekan. Ha sırtındagısı nosu neme okşayt? Kurmanın özü ekan. No qarası. Na sizler görsek. No kurmanın özü ekan. No sırtındagısı şokoladın nemesi ağı ekan. No içindeki no danak. Non danagi. Ne bunu bileceğim. Жаңа koşoğun. Жаңа kulatlығы çet memleketler өсіп тұрған. Ошоның дане екен. Өте данды екен туғандар. Сон екен. Мына финниктер. Килограмм 25 riyallar ekan. Aysun, ne oldu? Bir de dayar nime koydu da? Ne olgan çıkan? 15. 15. Şu turuş 15 okşaydı. 15 riyaldan ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son ne gelmiş? Ne salıp koydun onda kılıçı? Dayar. Bunu paket yapıldı da.